Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ашкабоздору. Ободо залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдон Кыямат романынын 3 бөлүмүнүн 1 чыгарылышы. Тагдырга жараша адам, адамга жараша тагдыр бирин-бири издешпей табышат эмеспи? Жашоонун өзү да ушул айлампада айланган. Тагдыр өз мээлеген мерче менен жазбасам дейт турбайбы? Бу жолу дагы так ошондой болду. Иштин баары баткан күн кайра чыккандай эле жөп-жөнөкөй. Ошондон уламдыр маңдайдагы жазуудай эч күмөнсүз болуп өттү. Ошол күнү Базарбай Нойгутовдон геологторго жол көрсөткүч болуп жалдана салганын айт. Геологторго жол баштооч киши керек экенин Базарбай кайдан билсин? Геологтор ага өздөрү туш келип, өздөрү сурап отурушпайбы? Койго тоют ташыган тракторлор арк-терки каттай берип салган жол бар. Ошол жолдун нугу менен жүрүп отурушуп, геологтор бирде Таманга чейин келишти. Бу жер эмне үчүн Таман деп аталып калган? Деди келгендердин бири. А эмне болуптур? Деги айтам да. Таман деген Таман, бут кийимдин алдындагы өтүктүн таманы барбы ошо? А бу жер болсо, карабайсыңбы, тоонун таманы болуп турат. Чын эле? Анда Таман, атактуу Таман дивизиясы деген аттардын дагы теги ушу жерден чыккан экен да. Аны айта албайм, дос. Ажагын генералдар билет, а биз болсо өзүң көрүп турасың, жүргөн бир малчыбыз. Ошентип геологтор Таманга жетерин жетишти дагы, эми мындан ары кетчү жолду биз мурда көрбөгөнбүз. Карта аркылуу гана билебиз. Ошондуктан жергиликтүү бирөө бизге тоо арасында жол көрсөтүп берсе жакшы болор эле деп туруп калышты. Кеп Базарбайга айтылды. Жол көрсөтүп бергенин эмне кыйыны бар? Бекер эмес, акысын берели деп турушат. Кылар жумушуң 4 кишини жүк мүгү менен ээрчитип отуруп, ачы таш капчыгайына жеткирет экенсиң. Айырден бул геологтор бирдеме издеп жүрөт окшойт. Эмнени издемек эле? Алтын издейт да. Булардын издеген эле алтын, табышса сыйлыгына бапыратып далаяк чалат. Ал турган нерседечи? Эми ажагы Базарбайдын иши эмес. Базарбайдын иши буларды жеткирип салып, кечкурун бээрдеги кыштап отурган кашарына кайтып келип калышы керек. Болгону ушу. А геолог жигиттер болсо акчанын кадырын билбеген эрлерден болуп чыгышты. Бекеринен шаардан дейсизби? Базарбай калп эле бөөш-сүмүш болуп, аңкорлонуп, кой айланайындар, мен силерге жол көрсөткүч болор убактым жок. Совхоздон чоңдор келе калып, бу старший чабан Базарбай Нойгутов кайда? Кой төлдөтүү компаниясы ана башталат, мына башталат деп турганда, коюн таштап салып, кайда жоголуп жүрөт дешсе, жоопту ким берет? Силерге эчтеке эмес, жоопкерчиликти мына мен башым менен тартам деп баштаганда эле тиги төртөө акчанын көзүнө карабай 25 сом берели дешсе болобу? Баштар иштебейт да. Атаңдын көрүү, булардын эмнесин аягыдай, акча казынаныкы. Казына түгөнөбү? Өздөрү деле акчаны кай жерден болсо да улкуп-жулкуп алсам деген шылуундардан болуш керек. Беришсин, андан эчтемеси коробойт. А Базарбайга буларды ачы ташка жеткирип коюш текейден арзан иш. Атка минет дагы жөнөп берет. Ал ансыз деле 2 күндүн биринде сандалып жумушу барбы жокпу? Айрыкча аш той өтүп жаткан, ичкиликтин жыты чыккан жерлердин бирин калтырбай кыдырып жүрбөйбү? Ал эми айлык ап келем деп совхоздун кеңсесине кеткен күндөрү бүт бригада, чабан, 2 жардамчы койчу, түнкү кароолчу, айрыкча аялы да ада иштейт болуп катталат. Төлмө алында болсо жардамга келген сакмалчылар. Бүт баарынын ичкени ирим, жегени желим болот. Ал күндөрү Базарбай түн ичинде келет. Аттын теги капталына бир ооп, бир капталына бир ооп, өлөөрчө мас келет. Бердегилердин иштеп тапкан акчасын ап келаткандагысы. Мына 3 айдан бери Боронбай кассир айлыкты кашарга өзү жеткирип келчү болду. Закон боюнча ар ким ведомство өзү кол коюп, акчаны өзү алыш керек дейт. Өзү ап келсе, өзү ап келсин. Андай эле каалап турса. Болду болбоду, тиги оңбогон катындын кылганы. Совхоздун директоруна барып
даттана салганда. Нинтип жүргөндө бу 25 сом көктөн өз эле чөнтөккө түшүп келип отурбайбы? Ырас, ач таштын жолу татаал. Шагыл секиртме таштарды аралап кетет. Кээ бир жерлери типтик жардын кыры менен өтөт. Жүрөгүң шуулдайт, кылт этсең уштуң, сөөгүң сөпөт болот да калат. Тоо деген ошон үчүн тоо. Ал сага стадион эмес, даңгыр жолду тегерене жүгүрүп келсең, мойнуңа медаль эле салган. Аята, эмнесин айтасың? Бу дүйнөдө акыйкат деген эч качан болгон эмес. Болбойт дагы. Жайдыргычтыр тоодо темселеп келип жүргөнүң, же бир асфальт болсочу, же бир суу түтүк болсочу, же бир электр жарык болсочу. Таштыбы мына ушу жашасаң жаша, жашабасаң кой. Жүрөсүң келип жыл бою койдун артынан сасыган кыкты жыттап. А терде бутуңа ак тапичке кийип, жалактаган бирөө стадионду айлана катуураак бир чуркап, же дарбазага киргизе топ тээп койсо болду. Өзү да ыраазы, стадиондо отурган эл сүйүнгөнүнөн жинди болуп кете жаздайт. Карасаң, тиги жалактаган неме? Даңкка бөлөнүп атканы? Газетанын баарында, көрүнгөн жерде макталып атканы? А биерде бүккөн белиң жазылбай, оң башатып, дем алыш дегенди билбей иштегенде тапканың өз тамагыңан ашпайт? Жинин кайнаганда ичесиң, анда катының тирүүлөй жеп баштайт. Ичкенде жыргаганың ал. Анан да төл бер эле, төл бер. Бир кой кысыр калбасын. Салмагына салмак кош, уяң жүндү көбөйт эле көбөйт деп турушат. Жүндүн ордуна синтетика чыгарабыз дештеле. Кайда? Кана ал синтетика? Кыркын башталды дегиче 100 текшерүүчү 100 жорудай учуп жетип келип, бир кылга чейин калтырбай шыпырып алат. Бир тал жүндү да келе бери бер деп турушат. Уяң жүндү чет элдин акчасына, валютага сатышат имиш. Валютага аябай муктаж болуп атышса керек да. Ушунун баары кетип эле жатат. Мага десең өлүп кет. Койлоруңду да, кишилериңди да, бу итиркейиңди келтирген жашоо тиричилигиңдин баарын урдуң. Жолдо ушундай оор ойлорго чөмүлүп баратты Базарбай. Анда-санда гана артында келаткан геологдорго кайрылып, могу жер жаман, абайлап өткүлө деп койгону болбосо, эч ким менен сүйлөшкөн жок. Кабагы салаңдап, көңүлү чыгып келатты. Баарын кылган жанагы ит катын. Карасаң ой, иттигин. Качан болсо киришпес ишке киришип, жолду тосуп, ажаандай айкырып чуу салат да турат. Чоочун кишилердин көзүнчө эмне бакырат дейм да? Антпес өлүп кетеби? Бүт өмүр ушинтип чалды койду, чар учкандай өтүп кетмей болду. Катын түнүндө мышыктай сүйкөнүп эркелеп, күндүз жылаандай ышкырынып турат деген кеп илгертен бекер айтылып калган эмес тура. Капырай, тимеле чаңырат. Дагы бир жака сандалып жөнөгөн турбайсыңбы? Шылтуу эле табылбай турду эле. Кудай тилегиң бердиби? Бу геологдор менен ээрчишип сага эмне жок? Биякта иш чаштан көбөйүп, кой тууп атса, мойнумдан бала түшпөй мен жүрөм. Тиякта интернаттагы балдардын баары хулиган болуп бүттү. Каникулга келишсе, тамак дегенден башканы билбейт. Куурай башын сындырып койгонго жарашпайт. Биякта өлүп атканың, тирилип атканың менен иштери жок. Келе тамак дешет да турат. Быкшытып чылым чеккендерин айт. Мурдуң курттап өлгүрлөр. Арак ичип, манги болуп жүрүшкөнүн бир Алланын өзү билет. Же бир интернатта аларды карай турган бирөө болсо экен, директор өзү көз ачылбай ичип жүрсө, үйгө келсе тарбия берер кишисинин кебетеси бу болсо, сага эптеп эле жерден бирдеме кулкуңа коюш керек. Дагы багың бар экен, айбанда болсо алдыдагы атың үйдү таап келип жүрөт, болбосо не баг эле, бир жолдун жээгинде мас болуп жаткан жериңден өлмөксүң. Атаңды гана канчык. Муну кандай гана тарбиялабады? Нечен келтек, нечен таяк жеди. Өмүр бою этинин көгөргөнү кетпейт. А түгүл ошондон көк турсун аталды. Жок болбойт.
Тилиң тешилдир, тилин тартпайт. Геологтордун көзүнчө эмне кыйкырат? Канча ирет ушинтип кыйкырып чыкканында Базарбай баса калып муунткан кезде көздөрү чанагынан ыргып кете жаздабадыбы? Андайда койдум деп жууш боло калат да, анан эле анысын тарс унутуп салат. Бирок Базарбай бу жолу анын жаагын башкача кылып басты. «Бери кирчи, сөз бар», деп үйгө киргизип алды дагы, үн сөзү жок, алкымдан бурай кармап, дубалга ныгыра басты эле, экөө бетме бет турат. Аялдын кунары заматта уча түштү. Так ушул жерден ал аялынын небак наары качкан, көк ала болуп бүткөн, бырыш баскан, жүдөгөн, небак нур өчкөн көздөрүнөн артта калган жылдардын баардык кайгы касиретин, өкүнүч арманын сезди. Аялынын өлүктөй жансыз көз карашынан, муун тагармагында бир жагынан кемирее түшкөн тиштери жок капкара оозунан анын бу өмүрдө тапкан азап тозогун, кыйналышын, тагдырына ачуу ызасын жазбай көрдү. Муну көргөндө аял эмес, өзү да өзүнө жек көрүнө түштү. Жаалы кайнаган боюнча жылаандай ышкырды. «Энеңди гана урайын, канчык. Азыр кың деп көр, талпагыңды ташка жая салам». Ушинтти да тигинден ары силкип ыргытып жиберди. Аялы лам деп сөз айткан жок. Ар жакта турган чакаларды колуна алып, эшикти карс жаап короого чыгып кетти. Базарбай энтиккенин жазып, анан да эшикке чыкты. Атка минип, геологдор менен жол тартты. Базарбайдын көңүлүн кубанткан жалгыз нерсе бар. Ал минген аты. Тагдырдын мунусуна дагы шүгүр, мыкты ат. Теги жылкы заводунан. Кезинде муну ошо жердеги бир кемпай сырткы түсүнөн улам брака чыгарып салган. Түсү болсо бир карасаң күрөңдөй, бир карасаң торудай, түшүнбөйсүң. Кеп түстөбү, ыкчамдыгын, кай жолго салсаң дагы бир мүдүрлүп койбогон аярлыгын, ойго тоого бирдей жүргөн бышыктыгын айт. Илбирсиң биякта калат. Качан көрбө, өпкөгө тепкилеп жолунда Базарбай жүргөн. Ошондо да этинен түшүп койбойт. Бир айтасыңбы, эки айтасыңбы, мыкты ат. Бул чүлкөмдөгү чабандардын бирөөндө дагы мындай ат жок десе болот. Бир гана Бостон деген неме бар. Совхоздун алдыңкыларынан болмуш этип жүрөт. Өзү бир кудай аткан неме. Колу тар, битир, өмүр бою Базарбай экөө бирин-бири жининдей көрүп келатышат. Мына ошонун жакшы аты бар. Түсү дагы келишкен, алтындай гүлсары, кадимки дондук аргымактардын тукумунан. Аты дагы доңгүлүк. Багы бар экен Бостондун. Атын сылап сыйпап минип дегеле. Доңгүлүктүн үстүндө жаш жигит болуп көрүнсөм дейт. Жаш катынды болсо алып алды. Мындан 3 жыл мурда алам өңгүнүн ашуусунда муздун жаракасына түшүп кеткен Эрназардын жесирин. Эрназардын сөөгү эмгиче ошол ашууда жатат. Тоо жолунда көбүн эсе биринин артынан бири түшүп ээрчише келаткандыктан сүйлөшө алышкан жок. Анын үстүнө аялы менен чырлаша түшкөн Базарбайдын кеп сөзгө көңүлү чаппай келатты. Ошентип жүрүп отурушту. Кыш кетерине аз калган убак. Карасаң тоолордун күнгөй жаккы боорлору кардан бошонуп, кадимкидей жаз жышаанын бере баштаптыр. Чайыттай таза, тып-тынч болуп турду ушу маалда жер үстү. Төмөндө көк-көк болуп жылтылдаган улуу көлдүн тескей тарабындагы тоолордун үстүнөн күн бийик көтөрүлүп, бир аздан соң Базарбай геологдорду ээрчитип, Капчыгайдын алкымына жете келди. Мына туланга түшкөн күзгүдөй чалкайган ысык көл. Эртеден бери артты карасаң көз алдыңа тартылып келаткан нечен жер суулар баары тоолордун далдаасында калды. Эми туш тарабың асман тиреген бийик зоолор. Заңгелдер. Бүт эле күдүрөйгөн аска таш, адам буту баспаган жапайы жер. Бу жерден эмне балени издейт болду экен? Деди өзүнчө Базарбай эки жагын каранып. Геологдорду жеткире салчу жерине жеткире салып эле шыр артка кайтмакчы болду. Ач таш анча узун Капчыгай эмес. Ага катарлаш жаткан Капчыгай кыйла узун. Жүрүп отуруп оозу белге барып такалат. Кайра бараткан жолдо белди аша салып, Башат Капчыгайына түшүп,
ошояк менен кетүүнү чечти. Үйгө ошол жол жакын. Геологдор менен коштошуп, эңсеген 25 сомдук кагазды чөнтөккө салып, болсоң бол, болбосоң жок деп айтып калды. Бу достор карасам баарың эле калдайып эркек окшошсуңар. Деле өйдөтөн чалып сүйлөп, мурутун сылап, мыйыгынан жылмайды. Мен да кабыргам небак каткан эрлердин биримин. Бу кандай ыя? Ушинтип эле тамак кургаган боюнча кете беремби силерден? Базарбайга бир эле стакан берсе ыраазы болмок. Атигилер марттык кылып, бир бөтөлкөнү жергиликтүү тамак аш өнөр жайы чыгарган корто жашыл бөлкөлөр бар го. Ошонун бирин бүтүндөй кармата беришти. Ме, үйүң алып барып ич дешти. Кудай мындай бербеспи? Базарбайдын кабагы жарк эледей түштү. Эмне кыларын билбей карбаластап, чатырды каерден тиксе болоорун, кайсы отунду каерден жыйнаш керектигин айтып, бапылдап, ар кемесинен колун кыса-кыса кармап, көпкө дейре силкилдетип жатып коштошуп, жалпаңдап жиберди. Куржунга сала келген сулуудан атка биртке жейдирип алса болмок. Аны да жасаган жок. Өлбөйт атасынан көрө. Биринчи жолу ушинтип жатыптырбы деп койду ичинен. Шаша-буша ээрге отурду дагы кайрылып жөнөп берди. Жанаараак ойлогонундай башат капчыгайына кеткен бир аяк жолду таап, кары ала телек болуп эрип калган белди ашып кетти. Башаттын ичи ачташтын ичиндей үңүрөйбөй ачыгыраак. Капчыгайдын эки жак капталы анча калың эмес токой. Баарынан дагы бирде башат көп. Башат капчыгай деп аталышы да ошондон. Кыска тондун үстүнөн жаанга деп кийген плаштын чөнтөгүндөгү бөтөлкө көңүлдү тынчытпай келатты. Базарбай улам аны сыртынан сылагылап, каерге кайсы булактын жанына токтосом деп жер болжоп жүрүп отурду. Өзүнүн нормасын билет. Бөтөлкөнүн жарымысын жутуп, артынан суудан ичип, андан ары кете бермекчи. Мындай учурда Базарбай эптеп ээрге көчүгүн коюп алса болду. Агалган жолду алдындагы ат акылдуу жаныбар, өзү эле таап барат. Көрбөгөн азабы калбаган көк турсун айткандай, Базарбайды колтугунан жөлөгөн шайтан бар. Деги бир жерден кулаган учуру боло элек. Мына акыры үстүнө жука муз тоңгон, ошо айнектей тунук жука муздун алдында таштарды арылай чаап, капарсыз булдурап агып жаткан бир булакка көзү түштү. Ушул жер ылайык көрүндү. Айланасы бүт бөрө карагат. Сай тал аралаш өскөн бадал экен. Кары да жок көсө, атты сугарып жемиле койсо болот. Базарбай аттын ооздугун чыгарып, ээрден куржундалып, оозун бууган жипти чечип, сулууну аттын тумшугуна алып барып кое салды. Ат ошо замат сулууну күпүлдөтө чайнап, көздөрүн чала жуумп, чарчаганын жазмакчы болгондой жеңилдене бир терең дем алып алды. Булактын жээгинде дүмүр жаткан экен. Базарбай ошого жайланып отурду. Бөтөлкөнү сууруп чыгып, жарыкка салып маашырлана бир карап койду. Бирок бөтөлкөдөн айрыкча деле эчтеме көрүнбөдү. Байкагандан күндүн батып баратканын, тоолордун бетиндеги узун кечки көлөкөлөрдү, күндүн батаарына ашып кетсе бир саатча убакыт калганын байкады. Бирок Базарбайдын шашаар жөнү жок эле. Арактын акылды тумандатып, жанды көшүлткөн тааныш касиетине алдын ала эле берилип, бөтөлкөнүн оозун жоон тырмагы менен шашпай ачты. Бир жыттап башын чайкап алды да, анан оозго алып барып, бир нече рет аптыга тамагын күйгүзө чоң жутту. Булактан суу кочуштап, сууну муздун сыныктары менен кошо ичип жиберди. Музду катырата чайнады эле, мээсине чыга түштү. Базарбайдын иреңи өзгөчө бир бузулуп, бырышып тырыша түштү. Бир ыктытып алып, анан кекирип, качан жинди суу башка тээп чыга келер экен деп, көздү жуумп күтүп калды. Качан бу курчап турган дүйнө тоолор, аскалар бүт баары тумандагандай каалыгып, көчүп, мунарыктап, качан кан тээп чыккан баштын ичинде кандайдыр чуулдак түшүнүксүз бир үндөр угулгансып чыга келет деп, ошол удулду күтүп, мас болууга даяр көздү чылк жуумп, былк этпей отурду да калды.
Ошентип шалдырап бараткан кезде жакын эле жерден күчүктүн кыңшылаганындайбы же бешиктеги баланын кыңкыстап ыйлаганындайбы Айтур бир үндү эшите калды. Бул эмне болуп кетти? Тыңшаса, бөрү карагаттуу бадалдын ары жагынан үйдөй таштардын артынан күчүктүн үргөнүндөй үн даана угулду. Базарбай сестене калды. Ушу замат бөтүлкөнүн оозунан бир жутуп жиберди дагы, аны мындай ташка сүйөп коюп, эриндерин катуу бир сүртүп алып, ордунан турду. Дагы бир жолу абайлап дит коюп тыңшады. Ооба, жаздым укпаптыр. Кайсы жаныбардын балдары экени белгисиз, бирок үн чыгарып атышканы чын экен. Үн чыккан жерде карышкырдын үңкүрү бар эле. Үңкүрдү Акбара менен Таш чайнардын бөлтүрөктөрү жемиздеп кеткен ата-энесин күтө берип зарыгып, кыңшылап атышкан. Баягы Моюнкумдун чөлүнөн куулуп сүрүлгөн улуу чыгыштан кийин, Алдаш боюндагы камыш өрттөнгөндөн кийин, мына быйыл ушул кыш чыгып чыга электе. Акбара 4 бөлтүрөктү мезгилсиз тууп салган эле. Базарбай болсо үңкүрдү беттеп, жолу кай жагынан кирерин издеп келатты. Соо болсо, балким бул жырткычтын үңкүрүнө жакындаштын кереги барбы жокпу деп ойлоп көрөт беле. Үңкүр жылгачанын кай жеринде экенин биле албай бир аз турду. Мындайда тажрыйба керек. Ал кардын каткан үстүн абайлап, термейип тиктеп баратып, жырткычтар аркы-терки каттап түшүргөн изди даана көрө калды. Карышкырлар үңкүргө бир гана из менен кирип чыгышат эмеспи? Ары баса түшүп, бадалдын ичинен үймөлөк түшкөн таштардын арасынан жайнаган сөөгө туш келди. Демек жырткычтар колго түшүргөн жемдеринен биерге далай ирет көтөрө келип, тойлошсо керек. Ошо тойлогондон калган жиликтердин, омуртка-сомурткалардын көптүгүнө караганда, жырткычтардын биерди байырлаганына көп болгон. Эми үңкүргө кирчү жолду табыш кыйын эмес. А Базарбай бул жылгачадан жырткычтарга уропара чыга түшсөм эмне болот дебей, эмне үчүн түптүз эле үңкүргө коркпой беттеп баратканын айтыш кыйын. Бирок бир жагынан алганда курсагач, али көзүн ача элек бөлтүрүктөр дагы тынбай кыңшылашып, өздөрүнө өздөрү айгак болуп, мына биз биердебиз деп чакырып жатышкансыды. Эмчек эмгенден башка менен жумушу жок макоолор бу жолу Акбара жыргалынан Таш чайнарга кошулуп жемиздеп кетпегенин кайдан билишсин? Ар качандан бир качан жаз алдында бөрүлөрдүн башына оор кезең түшөт. Мал жандын баары арык, айлана тегеректеги чабал чарбы, эчки теке, аркардын баары небак жем болуп бүткөн. Тууту жакындап келаткан эчкилер топ-тобу менен эч кимдин буту жетпес бийик зоокаларга чыгып кетишкен. А колдо багылган мал дагы азыр үстү башы жабык кашарларда багылып жаткан кез. Мындай шартта тынбай эмчек соргон бөлтүрөктөрдү сүткө тойгузуп туруш оңой иш эмес. Баягы келишкен Акбара жок, арыктаган, эмчектери шалбырап, жүндөрү үрпөйүп, калжайып эле башы калган. Дегенкисинде бөрүлөрдөй чыдамдуу жырткыч барбы? Бир нече күн катары менен наар албай жүрө беришет. Бирок сүт эмизип жүргөн эне бөрүнүн антип чыдашы кыйын. Турмуш кыстаганда Акбара тобокелге салып, чоң ууга чыгууга аргасыз болду. Башка айла жок. Жем алып кайтса жакшы, ак окус бирдемеден мертинсе, 4 бөлтүрөгө кошо өлдү деген сөз. Таш чайнар адатынча Акбаранын артынан баратты. Экөө товар жемин тезирээк таап, тезирээк жара тартып, эттен бүкүлү боюнча эле апылдата сугунуп жиберип, тезирээк кайра үңкүргө жетип келиши керек. Жегендерин анан аш кыла беришет. Эне бөрүүгө эң башкы нерсе балдарына сүт эмизиш. Ошо күнү күн тике тийген жерлердин баары шалбыра берип, ал эми көлөкө жерлерде болсо кышкы тоңдун кээринен жол тоңгулок болуп, бир калыпта жүрүүгө оордук кылды. Бирок бөрүлөр ликилдеген желишинен жазбай, жүрүшүн басаңдатпай, тоо арасын чабыттап баратышты. Жылдын бул маалында майда жаныбарлар але жер астындагы
ийиндеринде жаткан. Кийикке же колго багылган малга жетиш мүмкүн эмес болуп турган чакта иштин дагы бир кыйын жери бар. Ири малга, маселен жылкыга дейли, же бодого, төөгө экөөлөп келип кол салыш керек. Себеп дегенде таш чайнар канчалык күчтүү болбосун, андай ири жемди үңкүргө жеткире албайт. Мына акыркы жолу мындан 2 күн мурда ал тоо этекте сандалып жүргөн бир эшекти жара тартыптыр. Түн ичинде Акбара үңкүрдөн чыгып барып, эшектин этине тоюп кайтты. Бирок күнүгө эле бир эшек тоо этекте сандалып жүрбөйт да. Адатта эшектин жанында киши болот. Мына ошон үчүн Акбара чабытка бүгүн өзү чыгып отурат. Жемди тапкан жерде тое жеп, кайра кайтмакчы. Адегенде Акбара үңкүргө кылчактап, кароосуз калган бөлтүрүктөрүм кантип атат дегендей ичине дүрбөлөң түшүп, тынчсызданып баратты. Бир-эки жолу атүгүл шарт бурулуп, кайтып кетип кала жаздады. Бирок бурулбады. Көздөгөнүнө жетмейинче үңкүрдү эстебешке аракет кылды. Ал эми ойтоону чабыттап баратып, бир жерде малдын жаңы эле түшкөн изине туш келген кезде кандагы жырткычтык сезим дүркүрөп күйүп, өзүнөн өзү эле жемди көздөй атып учуп жөнөдү. Акбара менен таш чайнарга оңдой болду. Из аларды биргенен коктук алып келди. Так ошо жерде 3 топоз серейип оттоп жүргөн экен. Кыязы үйүрүнөн адашып калса керек. Топоздор менен алар өткөн жылы бир ирет бет келишип көрүшкөн. Анда да ушинтип айлалары кетип, кайсылап турушкан кези болчу. Ал учурда башка жактан жаңы эле ооп келген немелер колу жеткенин алып тим болушчу. Азыр убакыт жок. Жакын арада адам көрүнбөйт. Бөрүлөр эки жагын каранды да ачык чабуулга өттү. Түптүз эле атырылып келаткан карышкырды көрүп, топоздор дөңкөлөңдөп, коркулдап качып беришти. Бирок тигилер аттатпай эле жетип келгенинде коркконунан бөйрөктөрү болкулдап, кайра бурулуп, айбат кылып, мүйүздөрүн тосуп туруп калышты. Андан башка айлалары жок эле. Так ушул тапта, ушу жерде, кандайдыр бир көзүрмемде бу дүйнөгө тиричиликтин байыркы тең салмагы орной түшкөндөй болду. Асмандагы күн, ээн тоолор, жымжырт бейкуттук, айлана чөлкөмдө адамдардын жоктугу, жаныбарлардын бул эки түрүнө, ача туяк малга да, кан көксөгөн жырткычка да бирдей таандык болуп турду. Ача туяктар кагылышпай эле кайтышсак деген ниетте. Бирок жырткычтар мындайда жөн эле кантип бурулуп кетип калсын? Ачкалыктан көздөрү күйүп турбайбы? Өздөрүнүн жан соогасын улантып, тиякта жаткан тукумуна да кан жүгүртүш үчүн алар эч кылчактуусуз кармашка киришип, эң куру дегенде бир топозду жара тартышы керек. Топоздор анча зор эмес, бирок анчалык эле кичине да эмес. Орто семиз топоздор эле. Кыш бүтөөрүнө жакын жүндөрү самсаалап өсүп бүткөн. Аюу жүндүгүнөн доңуздай коркулдаган, ат куйруктанган бул жаныбар да азыр кармаш болбой койбостугун түшүнүштү. Бир чети коркуп, бир чети жаалы келип, баштарын жерге сайып, корк-корк этип, туяктары менен жер чапчып турушту. Асманда күн кадимкидей жаркырап тийип, кары эрий баштаган тоолор болсо, бири чөп жеген, бири кан ичкен эки жаныбардын бетме-бет чыккан жери. Эң коктуну ар тарабынан курчап, унчукпай заңгырап турду. Бөрүлөр топоздорду имериле турошуп, улам бир орундан бир орунга секирип, ыңгайлуу удулду аңдып атышты. Бөлтүрүктөрүмө кайтсам дегенде эки көзү төрт болуп турган Акбара чыдабай кетти. Чабалыраагы ушуго деп болжоп турган топозго шап эле секирди. Өзүн өзү тобокелге салды. Топоздун көздөрүнөн жинденгени байкалып, канталап турган экен. Ошентсе дагы Акбара бир көзүрмемге анын көздөрүнөн кандайдыр жүрөксүп, жалтанып тургандыкты сезди. Ким билет, балким жаңылышпаамдагандыр. Бирок эми болор иш болду. Акбара ыргыган боюнча барып, топоздун мойнуна жармашып калды. Эмки иш
көз ачып жумганча жасалууга тийиш. Жаалданган топоз мойну башын силкелеп, карышкырды үстүнөн ыргытмакка, анан жерге жармаштыра сүзмөккө далбас уруп жаткан кезде таш чайнар тияк капталдан чыга калып, топоздун алкымына азуусун батырып, колко молкосунан бери бурдап жулуп алып, бир заматта канжинин шар эткизе суудай төгүп жибериши керек. Туура ошондой болду. Бирок ага чейин топоз ак бараны үстүнөн силкип ыргытып жиберүүгө үлгүрдү. Кулап түшкөн бөрүнү мүйүздөрү менен челип, жерден тургузбай, дагы бир аз болгондо жабыштыра сүзүп, курч туяктары менен тебелеп салат беле. Бирок ак бара мүйүз алдынан жылаандай жалт берип буйтап кетти дагы топоздун башына кайрадан секирип, кайрадан текендей катуу кылдары бар күржүйгөн күчтүү жалына тиштерин матырып жармашып калды. Анын бул чабуулунда бөрү тумшугунун катаал табияты, жашаш үчүн өлтүрүш керек деген жырткычтык мыйзамы жаткан эле. Бирок бул жолу анын колуна бөкөн же коен өңдөнгөн алдоонун алдында өзү эле титиреп туруп берген бей айбат макулук туш келген жери жок. Жинденген топоз каны төгүлүп жатканына карабай, дагы далайга күржүлөңдөп кармашканга жарайт. А түгүл жем болмок турсун, жеңип чыгып кетиши дагы ажып эмес. Бирок кантсе да ак баранын колдоочу жылдызы жарк деп күйүп берди. Топоз канчалык карышкыр менен кармашып, алектенип жаткан чакта таш чайнар анын экинчи капталынан секирип келип, алкымдан алды. Таш чайнардын секиригиндей секирик барбы да, таш чайнардын тиштегениндей тиштеш барбы? Айрыкча бул жолку секиришинде ал болгон күч кудуретин аяган жок. Анын аңырдай ачылган оозу топоздун алкымын көз ирмемде шалап түштү. Топоз бурк деп бир үн чыгарганга раң жарап, кекиртеги коркурап, шаркырап, каны диркире батып, көзү караңгылап барып, теңселе түшүп тарс кулады. Булар минтип кармашып жатканда берки тирүү калган эки топоз дүңүнөн качып, бир топ жерге чейин жүгүрүп барышты да, анан жайбаска салып, эчтеме деле болуп өтпөгөндөй коктунун ичи менен кебелбей кетип баратышкан эле. А бөлтүрүктөр али жаны чыгып чыга элек буканы илгиртпей баса калышты. Качан жаны чыгат деп күтүп отурушкан жок. Ага убакыт кайда? Кай жагынан баштап жеп киребиз деп да отурушпады. Ак бара шар эле чандырдан тиштеп жара тартып, тырмагы курч колдору менен кошо чапчып, булоолонгон ысык эттен лапылдата сугунуп жиберди. Так ошондой сул бетке карынды толтура салып, эми гана бөртүп келаткан бөлтүрүктөрүн көздөй, үңкүрдү көздөй тезирээк кайтууну көздөдү. Таш чайнар андан калышкан жок. Жаалдана ышкырып, капкандай күчтүү жаактар менен сөөк саакты талкалай, топоздун тулкусун бир паста булкуп-чулкуп, бөлөк салак кылып, майкандап жиберди. Баары ойдогудай ордунан чыкты. Азыр бөрүлөр этке аябай тоет. Анан эч аялдабай артка тартып, үңкүргө жетүүгө шашышат. Түн ичинде берге кайра келишет да, дагы тое жешип, калганын көтөрүп кетишет. Бирок ажагын анан. Азыр болсо, алар эттен аптыга сугунуп жатышат. А тиякта бийик сууканын түбүндөгү жылгачадагы үңкүрдө бөлтүрүктөр ачкасына чыдабай кыңшылашып, биринин жылуулугуна бири ыктап чогула калышып, кайра туш келди бөртүп кетип, кайра чогулуп, кайсалактап энесин издеп жатышкан. Аңгыча тыш тараптан добуш угула калды. Базарбай үңкүргө төрт аяктап союлуп кирип келаткан добушты эшиткенде, алар баягыдан да күчөп кыңшылашып жиберди да, тамтаңдашып оозду карай жөнөп беришти. Келаткан адамга ушул эле керек эле. Караңгы тар үңкүрдө Базарбай алды жагын колу менен кармалап, дене башы түйүлүп, ой сезим чыңалып, ошондон улам алка-шалка терге чөмүлүп, тону менен батмак эмес. Аны сыртка таштап, жалаң костюмчан эптеп союлуп келаткан. Алдына келип калган бөлтүрүктөрдү биринин артынан бирин коюнуна салып жиберди дагы, акыркысын, төртүнчүсүн желкесинен апчый кармап, сыртты көздөй жөнөдү.
Үңкүрдүн оозунан чыга калганда көздөрү жазгана түштү. Күнгө чагылышканынан бийик тоолор ушундай бир жаркырап турган экен. Көкүрөгүн кере абадан жутту. Айлана кулак мурдун кескендей тынч, өзүнүн күшүлдөй дем алганы гана угулат. Коюнга салынган бөлтүрүктөр кыбырап-тыбырап баштады. Желкесинен кармап турганы болсо, боштондукка аракет кылып коет. Эми бу жерде турганда болбойт. Ал шапа-шупа кыймылдап, таштаган жеринен чолок тонун алып, күшүлдөп пышылдап булактын жээгине жетип келди. Бул 4 бөлтүрүктүн тагдырын ал небак эле чече салган. Бу жерден ала качып барып сатып жибермек. Сатканда дагы навын чыгара сатаарына көзү жетип турат. Өткөн жылы да бул чабан ушинтип бир үңкүрдө жаткан бөлтүрүктөрдү бүт шыпырып алып баса берип, зообазага өткөрүп, ар бөлтүрүккө 50 сомдон чаап алган. Базарбай күртүлдөтө сулуу жеп аткан аттын тумшугунан куржунду жулуп алды дагы сулуусун жерге шарт төгүп жиберип, эки көзүнө экиден бөлтүрүктү сала койду. Куржунду ээрге артты да жолдо шалактабас үчүн кайыш канжыгалары менен таңып таштады. Аттын ооздугун салып, ошо замат ээрге шап минди. Эртерээк бу жерден жоголбосо болбойт. Берем деген кулуна, белең кылат жолуна деген ушу. Бирок тезирээк карышкырлар келип калгыча бу жерден узап кетиш керек. Муну Базарбай түшүнүп турду. Ээрге отуруп алганда гана билип, чала ишилген бөтөлкө ташта сүйөнгөн боюнча калганын эстеди. Бирок ага да күймөлбөдү. Урдум деди. Бул бөлтүрүктөрдөн түшкөн акчага андай бөтөлкөнүн 10 эмес 20сы келбейби? Ошо менен атты теминип жөнөп берди. Ылдамыраак күн ыясына баткыча Капчыгайдан чыгып кетүүгө шашты. Кийинчерээк Базарбай өзү да таң калып жүрдү. Колунда куралы жок туруп, түз эле үңкүргө кирип барганын карасаң, кичине бир ойлонуш, сактаныш керек эмес беле? Канчыгы же дөбөтү ошо жерде жүрсем эмне болмок? Бугудан өткөн жууш айбан жок. А бирок музоосун коргошко келгенде, ошо да душманын качырып сала берүүгө жарайт. Көк жалдарды мындай кой. Бирок мунун баары анын оюна кийин келет. Ошондо барып карышкырлардын колуна түшсө, жазасын кандай алмагын элестетип, төбө чачы тик турат. Азыр болсо, тору күрөңдү ыкчамдай теминип, Башат Капчыгайынын таманындагы таштак жолдо текирең таскак менен келаткан кези. Арт жактагы тоолордун кырынан ары батып бараткан күндү кылчактап карап коет. Так ошо күн батаар тараптан арттан куугандай кечки күүгүм улам берилеп жылып келатат. Чын эле шашпаса болбойт. Эртерээк Капчыгайдан суурулуп, тоо этегиндеги жайыкка чыгып кетиши керек. Туш тарабың ачык. Бет алган жагыңа чапсаң кете бересиң. Айыр тар Капчыгай эмес. Көл жээгин көздөй улам жакындап, эл жашаган жерлерге аз калган сайын Базарбайдын көңүлү жайлангансып, атүгүл ала көөдөндүгү кармап баштады. Бүгүнкү олжосу менен мактангысы келди. Жолдогу бөтөлкөлөш чабандардын бирине кайрылып, олжосун көрсөтүп, ар бир бөлтүрөк үчүн 100 граммдан койдуруп, жууп койсок бизге жарашпайбы деген ой кетти. Булардын наркын келтирип сатып алса, анан 100 грамм Базакең тараптан дагы болуп кетер. Мына ушул жерден ал өкүндү. Дал бастап жатып, булактын жээгине 3төн 2си ичиле элек бөтөлкөнү таштап кеткенин өкүндү. Аттең-ай, азыр жанда болгондо түз эле оозунан бир ууртап алат эле. Көксөөсү күч алып, көкүрөгүн өрт каптай түшкөндөй болду. Ошентсе да акыл эси ал иш эч жакка качпастыгын эскертти. Азыр баарын коюп, бөлтүрүктөрдү аман эсен жеткирип, бирдеме ичириш керек. Анткен менен алар али эмчек эмген макулук, наристедей макоолугу көздөрүнөн эле көрүнүп турбайбы? Андан көрө тумчугуп өлбөй, куржунда келет шабы деги. Арт жактан бөөрөлөрдүн өлүп талып, көздөрү оттой жанып, катуу кууп келатканы, мунун эмне менен бүтөөрү бир Кудайга гана белгилүү болуп турганы Базарбайдын капарына да кирген жок. Топоздун этин аябай тоюп, бөөрөлөр бир аяк жол менен үңкүрүнө кайтып келатты. Алдыда акбара, артында таш шайнаар. Экөө тең сооканын түбүндөгү ийинде калган бөлтүрүктөрүнө тезирээк жетүүнү, алар менен аралашып
беймарал жатууну эңсеп келатты. Жакшылап эс алгандан кийин Коктуда чала желген боюнча жаткан топозго кайра келишмекчи. Эмне кылышат, тагдыр уш экен. Ошон үчүн бөрүнүн ырыскысы бутунда дешет эмеспи? Бут болсо эле баары ойдогудай бүтө берсе бир жөн. Калган этке башка бөрүлөр дагы көзүн кызартып жетип келиши мүмкүн. Бирөөнүн олжосун өзүнүкүндөй баса калчулар бар. Андайда анан кармаш башталат. Болгондо да жанай ашпаган, кан төгүлгөн кармаштар болуп кетет. Бирок кимдин иши ак болсо күч ошо тарапта. Ырактан эле үңкүргө жакындай бергенде эле Акбаранын жүрөгү бир жамандыкты сезди. Кандайдыр бир куш жанында көлөкөдөй ээрчип кошо келаткандай, батып бараткан күндүн шууласында каргашалуу бирдеме илешип тургандай сезилип кетти ага. Мөңгүлүү бийик чокулардагы кызгылтым нурлардагы улам көгүмдөнүп өчүп баратканада бир шумдуктуу көрүндү. Үңкүргө чукул калганда катуураак желип жөнөдү. Таш чайнарга кылчайган да жок. Бара түшүп, түшүнүксүз бир кооптоону жүрөгүн жалындай каптап баштаган соң арышты кең таштап шашыла чуркады. Аңгы чабадан аттын теринин көңүл айланткан дагы бир баленин жыты мурдуна шак урунду. Ушул жерден шиктенүүсү дагы күчөй түштү. Бул кайдагы жыт? Эмне болуп кетти? Булактан кандай аттап, бадалды кандай аралай чапканын сезген да жок. Үңкүргө учуп жетип, ичине кирип барды. Бир саамга ордуна катып туруп калды. Анан жетимсиреп, аңгырай түшкөн турагынын бардык булуң бурчун мергенчинин тайганындай искегилеп чыкты да ошо замат сыртка тырылды. Үңкүрдүн оозунан таш чайнар менен кептелише түшүп, ушунун баарына ошо күнөөлөдөй бул жамандыкты жасаган ошо баштанып, жаалданып уруп өттү. Мойнунда кылдай күнөөсү жок таш чайнар үңкүрдүн ичине кирип, кайра да Акбараны булактын жээгинен кууп жетти. Акбара эмне кылар айласын таппай, жердеги издерди жан талаша жыттагылап, эмне болуп өткөнүн эми баамдап, тегерене чуркап турган экен. Бу жерге бирөөнүн келгени анык. Жапжаң издер бир аз эле мурда ушул жерде адам зааданын болгонун айкенелеп турат. Мына аттын шилекейи жыттанып, жерге төгүлгөн сулуу жатат. Мына али кургай элек ат тезеги. Мына жанагы каңылжарды жарып, жүрөктү айланткан балее бөтөлкөдө турат. Акбара бөтөлкөнүн ооз жагынан жыттай коем деп, денеси дүр этип жыйрыла түштү. Мына адамдын карда калган изи, керзе өтүктүн изи. Чабандар ушундай өтүк кийип жүрөт. Атка минип, бөтөлкөгө кайдагы бир балесин ала келген бул оңбогон душман уяны талкалап, балдарды уурдап алып жолго түшкөн экен. Ак окус эмдигиче бөлтүрүктөрдү түрөөлөй жеп салса, эмне болду? Акбара кутургандай жаалданып, эч күнөөсү жок таш чайнарга дагы барып бир тийип, тиштеп алды дагы, анан жиндене ырылдап, из кеткен тарапка атырылып жөнөдү. Таш чайнар артынан кетти. Бөрүлөр изден адашкан жок. Улам алдыга, улам алдыга, улам алдыга. Капчыгайдын оозуна, андан өтүп дагы алдыга, нары адамдар жашаган тарапка, көл кылаасын көздөй алып баратты из. Базарбай болсо Капчыгайдан чыгып, жайында мал жайылчуу, жайык кадырлардын үстү менен текирең таскакка салып уруп бараткан. Айлана тегерек ачык. Мына алыстан көл чети карайып көрүнө баштады. Эми үйүнө көп болсо 1 сааттык жол. Күн жерден тээ алыска чегине жетип, тоо кыркаларынын ары жагына улам ылдыйлап чөгүп, акыркы нурлары гана алсыз чачырап, күйгүмдөнүп баратты. Ысык көл тараптан муздак шамал ура баштады. Тоңуп калган жокпу булар деп ойлоду Базарбай. Бирок оробаларга иштемеси жок. Ошентсе дагы куржундун ичинде тирүүбү жокпу көрүп коюуну чечти. Ушунча убара болуп алып барсаң, алып барганың не бак өлүп калган болсо, анын кимге кереги бар? Токтоп аттан түшүп, куржундун ичин карап көрмөкө, байлаган канжыгаларды чече берерди. Ат арткы бутун талтайтып туруп siiп жиберди.
аңгыча эле диркилеп терекке чачырап жаткан сейдигин шарт токтотуп, ат кошкурга аткан боюнча ордунан жалт бере ыргыды. Базарбайдын колунан тизгинди жулуп кете жаздады. Так, кантет? Деп бакырып жиберди Базарбай. Бирок ат жаналгыч көргөндөй дагы да жалт берди. Ошондо барып Базарбай артын карабай туруп эле мунун себебин шак түшүндү. Жону заматта муздай түшүп, карышкырлар качырып келатканын сезди. Базарбай атылып атка жармашты. Колу жалга жетип эле ээрге ыргыр замат ат кошкуру катып үрккөн бойдон алып учуп жөнөдү. Урган шамалдан эңкейе берип, Базарбай эки жагын каранды. Эки карышкыр жакын эле жерде келаткан экен. Азыр эле булар дөңдөн атырылып чыга калганда ат үркүп кеткен окшойт. Эми карышкырлар аттын жолун турой чыгууну көздөп, чымын куюн болуп келатышты. Алардын түрүн көргөндө Базарбайдын жаны чыгып кетти. Демейде ашатып сөгүп жиберчү Кудайды эми колдо деп ичинен боздоп жиберди. Шайтандай болуп кайдан дагы чыга калышты эле. Алтынга көмүлүп өлгүрлөр деп геологдорду шыбап өттү. Аялынын астындагы күнөөсүн эстеп, өкүнүп, андан кечирим сурап баштады. Ушул жолу аман калсам, сени чекеге чертпейм, чертсем ит болоюн деп карганып жиберди. Бөлтүрүктөргө кол салганын өкүндү. Буларга тийип эмне кылам дейм да? Ийнине чейин эмне кирип барам я? Таш менен баарын бирден башка коюп калсам, иш бүттү эле да. Эми буларды кайда тыгам? Куржун болсо канжага менен бекем таңылган. Чаап баратып ыргытып ие албайсың. Анан калса бат эле күүгүм коюуланып, караңгылык ээн жаткан адырларды басты да калды. Эми сени карышкырлар жара тартып жеп атабы? Жебей жатабы? Жан киши көрбөйт. Коркконунан жаны чыккан ат гана ишенимдүү жаны бар. Жан талашып, аткан октой сызып баратат. Баарынан да Базарбайды аябай өкүнткөн нерсе асынган мылтыгынын жоктугу болду. Бирден окту чекесине кадай салат эле. Жаза кетирмек эмес, Кудай бар. Мылтык деген табылгыс бирдеме болсо экен. Ар чабанын үйүндө бирден асылып турат. Бирок ким эле аны дамамат көтөрүп жүрсүн? Ат тең мындай болоорун кайдан билди? Карышкырларды сестентиш үчүн Базарбай үнүнүн болушунча бакырып баратты. Жалгыз үмүтү атта. Ушунун теги жылкы заводдон болуп калганына да шүгүр. Тагдыр өлүм менен өмүрдүн ортосунда турду. Үчөө тең бөлтүрүктөрдү куржунга салып ала качкан. Базарбай ат жалында, анын артында акбара менен таш чайнаар иңирде адырдын үстү менен учуп күйүп баратышты. Бөрөлөр уурдалган бөлтүрүктөрдүн жытын искеп алгандан кийин ого бетер жаалданып, булар да өздөрүнчө табигаттан жалынып жалбарып суранып, ат бир жерден мүдүрүлүп кетсе экен, күүсүнөн көз ирмемге болсо да өксүй түшсө экен деп тилеп келатышты. Атагана топоздун этине лыкыйып тоюп албаганда жүгүргөндү бу жолу көрсөтүшпөйт беле. Бу каракчыны не бак кууп жетип, не бак колун кол санын сан кылып тытып кетпейт беле. Ошол кандуу өч алуу аркылуу тукумдуулуу үчүн атам замандан келаткан каардуу күрөштүн акыйкатын көрсөтүшпөйт беле. Моюн кумдун чөлүндө бөкөндөрдү кууп баратып, узай түшкөндөрүн керектүү жерге кайрый салыш үчүн дагы ыкчамыраак жүгүрүп коюш буларга кеп эмес эле да. Азыр буларга так ошондой бир секирик жетпей жатты. Ырас, андай чабыткалар ачкарын, кандай жүгүрүп, кандай секиришке болсун шаймашай чыгышчу. Өлтүрүктөрүмө сүт болсун деп эттин аябай жеп алган акбарага жүгүрүш айрыкча кыйын болуп баратты. Бирок катуу келаткан калыбынан жазбады. Эгер тиги ат үстүндөгү немеге эптеп бир жетсе, өлбөгөн жерде калышка даяр. Албетте жанында ал кубаттуу сүйөнүч таянычы таш чайнар бар дечи. Бирок ар баштын өлүмү өзүнчө эмеспи? Ал эми акбара кандай өлүмгө да болсо даяр болчу. Эптеп эле мынабу астында күлүк аты бар адамга жетсе болду. Ушуга жетип жыгылса болду. Күлүк ат күлүктүгүнө салып баратты. Бирок бөрөлөр көл кылаасына кеткен жолду кесип таштоо үчүн
оң каптал тараптан улам чукулдап келатканын байкай коюп, Базарбайдын жүрөгү шуу дей түштү. Амалдуу жырткычтар атты жолдон чыгып, тоо тарапка бурууга аргасыз кылууну көздөп келатышканын көр, тоого бурулушса иштин бүткөнү. Көп өтпөй буларды бетме-бет келтире турган жер ошол. Коркконунан жүрөгү түшкөн ат дагы оң тараптан кысып келаткан карышкырлардан жазганып, солго бурулгусу келбей. Бирок аттын тизгини адамда, адам болсо акыл жүгүртө билет. Куугунчулардын көздөгөнүн билип баамдап келатат. Жырткычтардын жаңылыштыгы ушунда. Базарбайды сактап калган дагы бир нерсе болду. Багы бар экен. Алды жактан жакынкы кашарлардын биринен оту көрүнө түштү да. Бу тагдырдын жалгаганын карачы. Бостон Үркүнчиевдин кашары. Базарбай жек көргөн, эп күндө кулак деп атаган Бостондун кашары. Бирок азыр кимди ким жаман көрөрүн же жакшы көрөрүн териштирип отурар кез эмес. Ким болсо ошо болсун, иши кылып эле. Алдынан тирүү жан чыкса, өз өмүрүнөн дагы кымбат болгону туру. Башкысы жолдон адам турактаган жай чыга калды. Мына таалай деп ушунайт, балейден кутулат деп ушунайт. Кубанычы көөдөнүнө батпай, ал атты теминип алды. Ат жаңы күч менен кашар турган, адамдар турган тарапка шамалдай ушту. Бирок Базарбай өзүн өзү ай эми аман эсен калдым го деп айткыча ортодон кылым өтүп кеткенсиде. Деген менен мына Бостондун пулемоттой дүрүлдөгөн электр движогунун үнү даана болду. Иттер чуу түшүп, абалап үрүп, бери беттеп чыга калышты. Бирок карышкырларда күүсүнөн жазбай улам жакындагандан жакындап кирип келди. Аттын төрт аягы тыбырап, болгон күчүн үрөп атыр. Базарбайга жырткычтардын алкымынан көөрүктөн чыккандай күчтүү дем угула баштады. О Алла Таала, Байбедин колдой көр. Аман калсам жетим алса дагы деп келме айтып жиберди Базарбай. Кудай куткарса кутулдум деп сүйүндү ал. Албетте арадан 1 саат өткөн соң Базарбай жанталаша карганган бу сөздөрүнүн бирин дагы эстеп койбойт дечи, адам баласы ушундай жаралган турбайбы. Аңгыча кашар тараптан кишилер жүгүрүп чыгышты. Базарбай аларга жетип жетпей колдоруна кулап түштү. Аптыгып алган, карышкырлар кууп келатат. Суу бергиле мага деп коет. А карышкырлардын кетээр түрү жок. Жакын эле жерде кашарды тегеректеп, көксөлөрү суубай, өжөрлөнө басып жүрүштү. Бостондун кыштоосундагылар дүрбөлөң түштү. Койучлар ары бери чуркап, короолордун ооздорун бекитип, караңгылык койнунда бири-бирине жаң-жуң үн катышып, бири болсо кашардын үстүнө чыгып, бир нече мылтык атты. Иттер тынбай арсылдап үрүп атты. Бирок короодон сыртка чыга алышпады. Жарыкты имерчиктеп турушту. Алардын коркоктугуна коюучулардын жини келди. Айда деп бирөө киркиреген үн менен айдактады дөбөттөрдү. Калп эле үргөн болуп коюшат. Бөрө басар эмес эле бок басар экен да булар. Ал Акташ, ал Жолборс, Жайсаң, Барпалаң, айдак, айт ата. Куйруктарын кыпчыйт, карышкырды көргөндө алаңа кире качат турбайбы булар? Ит деген ит да. Буларга эмне бакырып атасың? Деп ары жактан аны бирөө кагып койду. Булар атчанды атынан алып түшкөн дөбөттөр. Бирок карышкыр оңой жырткычпы? Сен эмне деп эле атасың? Кандай ит болсо дагы карышкырга катыла албайт. Тим кой, үрө берсин өздөрүнчө. Бу карышкырлар эмне үчүн Базарбайдын артынан ичип жеп кууп келди? Муну ал шыр эле эстей койгон жок. Качан гана Базарбайдын атын жайгаштырып коймокчу болгон жигит: Базарбай байке, куржунуңуз дагы эмне? Бирдеме кыймылдап жаткансыйбы? Дегенде гана бир эстеди. Куржундабы? Куржундагы бөлтүрүктөр? Кудай алып кетсин ошолорду. Болгондо да төртөө башаттан
туура үңкүрдөн өздөрүн алып чыктым. Карышкырлар ошон үчүн кууп келатат да. Огойчу. Баракелдой. Мына Олжо деп ушунайт. Үңкүрдүн өзүнөн алдыңбы? Дагы ырысың бар экен, аман соо качып келген. Куржунда жатып өлүп калган жокпу андан көрө? Катуу чапканда тумчугуп же урунуп өлүп калышкандыр дейм. Эмне көрмөгүлө? Алар эмне? Өрүкпү? Эзилип калгыдай? Алардын жаны деле иттикиндей бекем болот тууган. Көрбөйлүбү? Кандай бөлтүрүктөр болду экен? Ошентип акыры Куржунду бөлтүрүктөрү менен ээрден алып Бостонун үйүнө алып келишти. Мындай маанилүү иш албетте өзүнүн бу кечте үйдө жоктугуна карабай, кашардын ээси Бостонун үйүндө болуп өтүүгө тийиш. Өзү жок болгон себеби райондун кезектеги дагы бир чогулушу болмок. Алдыңкы чабан Бостон Үркүнчиев адаттагыдай эле аерде президиумда отурмак. Базарбайды болсо тим эле үйгө баатырды коштогондой коштоп киришти. Эмне кылат? Кирбей коебу? Элдин ыгына көнбөшкө айла жок. Биерге капысынан дечи, бирок Кудай конок катары келип отурат го акыры. Мурда Базарбай бул үйдүн босогосун аттаган эмес дешке да болбойт. Бостон менен кошо чабан болуп коңшулаш, жайытташ, 7 чакырымча тигиндейрээкте жашаган далай жылдын ичинде Базарбай бул үйгө ашык кеми жок 3 жолу кирип чыккан. Биринчи жолу койчуман Эрназар ала мөңгүнүн ашуусунда муздун жаранкасына түшүп кетип өлгөндө ошонун карашына келген. Экинчи жолу да өлүккө байланыштуу. Ошо Эрназар каза болгондон жарым жыл өткөндөн кийин Бостондун биринчи аялы дүйнөдөн кайтып, элдин айтымында Арзыгүл мыкты зайып болгон экен. Ошондо аза күтүүгө келген. Жашагандардан эч ким калган эмес. Эл кара таандай көп болгон. Ат, трактор, жүк машинелерге сан жетпейт. Үчүнчү жолу болсо, чынын айтыш керек, өз ыктыяры менен эмес, областтын чоңдору Бостон Үркүнчиевден алдыңкы тажрыйбасын башка койчу чабандарга үйрөтүш үчүн өндүрүштүк семинар өткөрүп келейин деген ниети жок. Бирок айланганча чоңдор келүүгө мажбурлап, ошондо бир келген. Алынган төлдү өлтүрбөө, жүн менен этти көп алуу үчүн эмнени, кандай жасаш керектиги жөнүндө жарым күн бою дарс окуп отурган. Кыскасы планды кантип аткарыш керек, ошону айтышкан. Анын бир ачылбай жаткан сыры бар баштанып, ал бүт баарын аларсыз эле билип турат. Кышында тоютту багында бер, жайында жайлоодо эртерээк туруп, кечирээк жат. Кыскасын айтканда, жакшы иште. Эки көзүң малда болсун, камкор бол. Маселен Бостон сыяктуу, ал жалгыз эмес, андайлар бар, ошолор сыяктуу. Билерин билесиң, бирок бирөөлөрдүн иши оңунан чыгат экен, бирөөлөрдүкү чыкпайт экен. Мына эсеби маселен Бостондун кашарында движок иштеп атат, түнү менен жарык, үйлөрдү да, сарайларды дагы короосунун айланасы бүт электр жарыгынан өксүбөйт. Эмне үчүн? Ал кантип алып алганын ким билсин? Айтор бир эмес, 2 агрегат алган. Бирөө иштебей калса, же алдын ала оңдотууга берип койсо, экинчиси иштей берет. А калган чабандардын бардыгына алардын ичинде Базарбайга дагы жыл бою иштесин деп бир движок берип койгон. Бир движок менен отургандын азабын айтпа. Бир күнү иштеп атса, бир күнү иштебей калат. Бир күнү майын ап келип беришсе, бир күнү ап келбей калышат. Бир карасаң бир жери сынып калган, бир карасаң мунун сынганын оңдой турган бала баарына түкүрдүм деп, колду тескери шилтеп, шаардагы жаштар бизден көрө 100 эсе жакшы жашап, жакшы иштеп атат деген боюнча шаарга уруп кеткен. Мына ушундай акыбал. Отчеттун баарында чабандык бригадалар бүт электрлештирилсин деп турат, а иш жүзүндө иштеме жок. Анан эле ким жакшы? Бостон жакшы. Анын үстүнө ичпейт. Ким жаман? Базарбай жана Базарбайга окшогондор. Жамандык аз келгенси бичишет. Болуптур, мен жаман экем. Андай болсо кет ары деп айдап жиберишпейби? Жок, кетем деп көрчү. Аз жерде милициянын колуна сала беришпейт. Паспортуңду колуңан жулуп алып, эч кандай документтериңди бербей коюшат. Бүттү. Бар да иште. Кымбаттуу жолдош, эч жака жылба. Азыр чабан болоюн деген киши жок.
Андай акмактар чанда. Баарынын шаарда иштегиси келет. Шаарда баланча саат иштеп бүттүңбү? Кете бер, маданияттуу сайрандап, болбосо баардыгы билен турган үйгө келип эс алып чат. От жагуу деген жок. Күн түн дебей жарыктын күйүп турганы. Бурасаң түтүгүнөн суу шаркырайт. Ажатканасын айт, далезинде турат. Бир аттасаң жетесиң. А кой баккан кишинин жашоосу эмне деген жашоо? Туут маалында 1,5 миңге жакын кой менен алышып көр. Же күндүз тыным көрбөйсүң, же 1,5 миңи чуру-чуу түшүп кулак мээңди жеп, жаныңды сууруп алат. Анан кантип белчеңден чылага батпайсың? Анан кантип жинденбейсиң? Кантип катыныңды урбайсың? Анан кантип ичпейсиң? Анан эле ким жаман? Базарбай жаман. Базарбайга окшогондор жаман. А бирдеме болсо эле көзүнө чукуп, ана, карачы Бостон Үркүнчиевде. Мына эпкиндүү чабан, мына үлгү деп турушат. Мына сен эпкиндүү, сепкиндүүңдү, чириген сасыкпайыңды деп туруп, тумшуктан ары берсе ошондо. Бостон качанда болсо жолдуу, иштерман, мыкты кишилердин баары анын бригадасына туш келсем деп турат. Кетем дегени болбойт. Бир үй бүлөдөй иштеше билишет. Базарбай эле жалгыз эмес. Башка чабандар деле иштебеген движокторуна небак түкүрүп, майчырак менен кол панарларын жылтылдатып, эскиче жашоосун улантып атышат. А Бостондун электрогенераторду MI1157 деген агрегаты тим эле сааттай шакылдап, күндүр түндүр иштеген, үнү да алыска жетет, жарыгы да алыска жетет. Жана каршкырлар мына эме кууп жете келгенде, жаркыраган жарыкты көрүп, дүкүлдөгөн үндү угуп, кантсе да батын албай сестенип туруп калышпадыбы? Иттер дагы эле арсылдап үрүп атат. Кыязы каршкырлар ушу тегеректи айланчыктап, бирок жакын кирип келүүдөн айбыгып турушса керек. Кара атаң көрүү Бостонду. Туш тарабынан бак ачылган, короосунун мизилдеп ирээттелгенин айт. Үйүнүн ичи жапжарык болуп, тазасын көр. Бакканы кой болсо дагы турганы бу. Маңдайында аргасыздан өтүктү чылгоосу менен кире беришке таштап, ала кийиз шырдактын үстү менен байпакчан басып өтөт экенсиң да. Жолду кишиге айла жок, кай иште болбосун ырыска туш келет да турат. Мына Базарбай, маселен, ашууда өлгөн Эрназардын жесири ушундай көзгө толумдуу келин экенин мурда байкабаптыр. А азыр караса, Күлүмкан, Бостондун аялы, бир кайгыны баштан кечиришкенине карабай, таалайына ыраазы, бактылуу кебетеси бар. Жашы 40ка барып калгандыр. Андан да жаш болуу мүмкүн. Эрназардан калган 2 кызы интернатта окуп атат. Андан кийин Бостонго багы барга дагы бар эркек төрөп берген. А Бостондун мурунку аялынан 2 кызы бар эле. Алар турмушка чаа качып кетишти окшойт. Кишини жарык маанайы менен тосуп алган пейилин айт Күлүмкандын. Эстөө келин. Жок, калп айткан менен болобу? Эстөө келин. Бостон менен Базарбай бирин-бири жининдей жаман көрөрүн билет, а бирок аны билдирген жок. Кел, кошуна кел, төргө. Килемдин үстүнө өт, капырай. Бул эмне деген шумдук? Карышкыр кишини бучкактап койт дегенде ким уккан? Кудай арбакка тобогул. Бир кырсыктан сактаган экен сени. Кожоюн болсо үйдө жок. Райондо дагы бир чогулуш болот деп ошого алып кетишкен. Келе турган маалы болуп калды. Директордун газиге менен жеткирип коебуз дешкен. Кел отур кошуна. Мындай окуядан кийин жай отуруп чай ич. Аңгыча тамак дагы даяр болуп калат деп жаркылдап тосуп алды. Базарбай болсо бул үйгө кирбесе, мындай абалга туш келбесе болот эле. Туш келгенден кийин кожойкенин чакырылбаган конокко канчалык чын көңүлдөн жаркылдап атканын текшергиси келди. Анын үстүнө жанды оозго тиштеп, биерге зорго жеткен эме опурталдуу окуядан кийин бирдеме ичип жиберүүнү катуу эңсеп турган. Ошон үчүн уят сыйыт менен жумушу жок. Кери ооздоно минтте. Чайды ичсе, катындар ичсин. Бул Бостон деген чириген байдын үйүндө эмне ачуураак бирдеме табылбайбы? Даңкы болсо таш жарып, далай жерге дүңгүрөп жетип аткан чагы.
Бостонун аялы бозоро түштү. Базарбайдын бир ит кыялы бар. Ошонусун карматты. Азыр буга арак бербеген күндө да Бостонун аялына бозорто сөз айттыбы? Ошого кынабы канып, жыргап калмак. Базарбайдын бетке чаба айткан сөзүн Гүлүмкан ичинен жактырбады. Эмне сөзгө жараша сөз? Базарбай чамгарактай сүйлөгөндөй бекпи, ханбы? Колхоздун ушулардай эле малчысы? Кеңдик кылып кечирип кой, деди ал, кабагын чытый. Бостондун андай ачуу-мачууга элдей болуп жармаша калмайы жок. Билем, Бостон ичпейт, деди салмак менен Базарбай. Гүлүмкандын сөзүн оозунан жулуп алып. Жөн эле сөз келди, айтып койдум. Чайыңа рахмат. Өз ичпесе да, үйгө мейман ысман келип калат дейби дегеним да. Жок, аның туура го, деп уялып кетти Гүлүмкан. Эмне кылабыз дегенчелик Базарбайдын жанында отурган Рыскулду карады. Кырсыктуу куржун бөлтүрүктөрү менен ошонун тизесинин алдында жаткан. Рыскул арак таап келүүгө ниет кылып ордунан козголо берерде эшиктен Бостонун дагы бир жардамчы койчусу, кезегинде пединститутту окубай таштап, областтын көрүнгөн жерин чаңытып жүрүп, акыры эми токтолуп, Бостонго байыр алып иштеп калган сөзү да өзү да шарбалдардын бири Марат кирип калды. Марат, деди ага Рыскул. Сенин бир бөтөлкө арагың бир жерде катылып жатат. Мен билем, коркпой эле кой. Бирдеме болсо Бостондун алдында өзүм жооп берем. Ап кел эртерээк бөтөлкөңдү. Базарбайдын олжосун жууйлук. Жууйбузбу? Азыр заматтап келем. Ыраазы боло каткырып жиберди Марат. Ошентип атып ичкен жарты стакандан кийин Базарбайдын бузула түшкөн көңүлү жайланып, жанаарак эле жаны чыгып коркуп келгенин унутуп, анын ордуна баягы өзүнүн көнүмүш дардаң поздугу кармап, өз үйүнүн төрүндө оона баткансып, килемдин үстүнө тырая жата кетти. Окуя кандайча болгонун бакылдап айта баштады. Анан куржундун эки көзүн чечип, бөлтүрүктөрдү сууруп чыгып, отургандарга көргөздү. Өзү да аларды ушу жерден таасындап карады. Бөлтүрүктөр адегенде чалажан көрүндү. Араң эле кыбырашып, калканыч болсо эле жашырынып калууга ык берип турушту. Бир аздан соң денелери жылып, жанданышып, кийиздин үстүндө жөрмөлөп башташты. Кыңшылап үн чыгарып, кишилерге барып тумшуктары менен бир урунуп, али эч нерсе түшүнбөгөн, эч нерседен кабары жок көздөрүн тептегерек кылып, энесинин эмчегин издеп жатышты. Гүлүмкан боор оруп, башын чайкады. Байкуштарымдын курсагы да ач, карачы. Бала деген бала эмеспи? Карышкырдыкы болсо да, кай жаныбардыкы болсо да. Булар эми сенин колуңда аштан өлөбү? Керек эмне обалына калып? Эмне өлмөгө эле деп тырчый түштү Базарбай. Булардын жаны бекем, 2 күн эптеп бирдеме берип үйдө кармап, анан районго алып барып сатып жиберем. Зообазадагылар буларды кандай багышты билет? Начальниктер кааласа эмнени гана жасабайт? Башка түгүл, карышкырды да үйрөтүп, циркке чыгарып ойнотуп салат. Цирк көрүш үчүн кишилер акча төлөйт. Балким буларда цирктен маскара поз болуп чыга келер. Гүлүмкандын сөзүнөн улам бөлтүрүктөрдү ичинен аяп отургандар жылмайып жиберишти. Тирүү бөлтүрүк көрөбүз деп жүгүрүп келишкен аялдар өздөрүнчө шыбырашып калышты. Базарбай, деди Гүлүмкан. Бу жерде колдон сүт эмген жетим козулар бар. Ошолорго сүт берген бөтөлкөлөрдөн ичишээр бекен? Аппали, деп каткырып жиберди Базарбай. Карышкыр койго эмчектеш болуп жатып калат экен да. Мындай укмуш болобу? Келе көрөбүз. Ошентип кийинчерээк бирдемелердин ар бири эстеген сайын дене бою дүркүрөгөн саат да келип жетти. Кишилер жапайы жырткычтын балдарына койдун сүтүн ичиришкенине, бөлтүрүктөрдүн байоолугуна, күлкү келээрлик жоруктарына, алардын ичинен биринин өзү ургаач экенин, көзү көпкөк экенине капырай көк көз карышкырда болобу? Мындай деги жомокто да жок дешип маашырланып отурушту. Бостондун көкүрөк күчүгө наристе кенжештин үй ичинде темселеп жүргөн 4 бөлтүрүккө жаналы калбай кубанып сүйүнгөнү чоңдорго айрыкча эрмек болду. 1,5 жаштагы болтойгон бул сүйкүмдүү бала бөлтүрүктөр менен кызуу оюнга кирген, кээде көздөрүнөн
нур жайнаганы, чулдырап бирдемелерди өзүнчө айтканы отургандардын ичин элжиретти. 4 бөлтүрүктө эмне үчүндүр балага ыктап, аларга бердегилердин ичинен эң эле жакыны ушул экенин билип турушкандай көрүндү. Үйдөгүлөр карасаң, тоба бала-балага тартылып атпайбы дешип, Күлүмкандан кенжеш бөлтүрүктөргө эмне деп чулдырап жатканын сурап атышты. Күлүмкан бактылуу жылмайып, баласын бооруна кысып эркелет айтты. Күчүгүм, күчүгүм, көрдүңбү, кичинекей бөлтүрүктөр сага ойнойбуз деп келишкен турбайбы? Карачы, жуп-жумшак, көгүш тончон, жакшы балдар экен. Сен булар менен дос болдуң, Мына ушу жерден Базарбайдын. Үйдө бир бөлтүрүк бар эле, мына 5 болду. Карышкырга бала болосуңбу я? Бостондун туягы сенсиңби деп туруп, үңкүргө алып барып таштайм. Бөлтүрүктөргө кошулуп чоңое бересиң, деп айткан сөзүн дагы кийин эстешет кишилер. Тамаша кептер айтылып, каткырып күлүшүп, чай ичип отурушту. Базарбай менен Марат экөө бөтөлкөнү жайлап бүтүшүп, ысылыгына майлуу куурдактан жешип, барган сайын бажылдап сөздөрү көбөйүп, кызарып чыгышты. Иттердин үнү басылып, тыш жак тынчыды. Аңгыча чалачылып турган эшиктин босогосунан жайсаң аттуу, жүндөрү сапсайган, килейген сарала дөбөт көрүндү дагы, кирип келүүдөн тартынгандай куйругун шыйпаңдатып туруп калды. Бирөө бир үзүм нан ыргытып жиберди эле, дөбөт жерге түшүрбөй, тиштерин шак эткизе кагып алды. Анда кызып калган Марат тамаша жасаш үчүн бөлтүрүктүн бирөөнүн колуна алып, дөбөттүн астына алып барып кое койду да: "Ал, жайсаң, ал дейм", деди бөрүнүн калтарып турган баласын көргөзүп. Отургандардын оозун ачыра таң калдырып, жайсаң чоочугандай бир кыңк этип алып, башы желкесине кире түшүп, койругун кыпчыган боюнча тышка атып чыкты. Бир аздан соң короого чыга качкандан кийин гана терезенин түбүнөн каңшылап аянычтуу үрүмүш болуп койду. Баары күлүп калды. Баарынан да Базарбайдын каткырыгы катуу чыкты. "Кой, убара болбо, Марат. Карышкырдын жыты турган жерге жолой албайт ит деген. Сен эмне жайсаңдан арыстан жасап алгың барбы? Андай болбойт." Капыстан кичинекей кенжеш ыйлап жибергенде гана баарысынын күлкүсү тыйыла түштү. Бөлтүрүк балага аянычтуу көрүнүп, чоң кишилердин түшүнүксүз жоруктарынан аны коргош үчүн балага эмгектеп бараткан эле. Ошондон көп өтпөй Базарбай кырсыктуу 4 бөлтүрүгүн куржунуна кайра салды дагы жөнөп кетти. Эртеден бери эс алып, ээр токуму оңдолуп кайра токулган ат куштай жеңил, желе жортуш менен Бостондун кыш тоосунан узай берди. Ийиндерине мылтыктарын асынган Марат менен Рыскул Базарбайды коштоп, кошо желдиришип кетип баратышты. Марат бир топ кызып калгандыктан бапылдап сөзү көбөйүп чыкты. Бостонун үйүнө чакырылбай келген конок мына жөнөй берерде бир өкүнүчтүү окуя болуп өттү. Бул албеттүү эки жигит ошону кичине жумшартыш үчүн Базарбайдын эки жагынан коштоп узатып келатышты. Бостондун үйүндө баарынын көңүлүн өзүнө буруп отурганына катуу ыраазы болгон Базарбай эми кетмекчи болуп, бөлтүрүктөрдү салган куржунду ээрге арта салып кой деп Маратка карматып, өзү аңгыча дубалда карышкырдын жерге сүйрөлгөн чоң терисинин жанында илинип турган мылтыкты колуна алып кармалап калса болобу? Мылтыкты кунт коюп карады. Алага жагып турган эле, темири капкара болуп жалтылдаган, көрүнүшү көздүн жоосун алган, ири кайберен жырткыч үчүн чыгарылган бата таар мылтык. Териси илинип турган карышкырды Бостон так ушу мылтык менен жаза кетирбей таасын атып алган. Муну элдин баары билет. "Күлүмкан, бери карачы", деп салмак менен айтты Базарбай. Мастыктан канталаган көздөрүн мылтыктан Күлүмканга буруп. Аны караганда атаганат, ушу келин мага бир буйт калуу жерден туш келсе ия, деген ой кылт эте түштү. Ал анча-мынча аялдарды тала адамбы, жолдун жээгиненби, айтор ээн эле жерде жолукса, күчкө салып баса калып, көнүп калган. Болсо болуп калат, болбосо болбой калат. Кандай болгон учурда да ал аяоо дегенди билчү эмес. Мына эми Күлүмканды алдыртан тиктеп туруп,
Аны башынан таяк кетпеген Көк Турсунга салыштырып, каны кайнап чыкты. Ушу азыр Көк Турсунду эмне үчүн сен көргөндө жинди кайнаткан Жексур менин катыным болуп калгансың? Эмне үчүн мен гүлүм кандалбай калгам деп тумшугун талкалай коёр эле атан көрө. Ошону көзүнө дагана элестетип, бирок өзүн өзү токтотту дагы мындай деди. Эшиктериңөр, дасторконуңар кенен үйүңөр бар экен. Сен жакшы зайып экенсиң. Эмнени айтайын дедим эле? Өзүң түшүнөсүң Күлүмкан. Теги карышкылар дагы артымдан коюбу деп чоочуп турам. Мына бу мылтыкты ала кетип, эртең кайра берип жиберсем кантет? Кой айланайын, ордуна илип кой. Күлүмкандын үнү бек чыкты. Бостон бул мылтыкты жан кишиге карматпайт. Тийип эле койгонду жаман көрөт. Бостон жокто, сен мылтыкка ээлик кылбайсыңбы? Деп кекер жылмайды Базарбай. Оңутту жерден кез келсең, кабыргаңды бир кычыратаар элемов, деп ойлонуп өттү дагы бир жолу. Койго кой. Бостон келсе мылтык ордунда жок турса, кой андай балаңды. Анын үстүнө мен мунун октору кайда экенин да билбейм. Бостон өзү бир жерге катып жүрөт. Деле бирөөгө ок бергенин көрө элекмин. Базарбай Бостонду ичинен жетерине жеткире сөктү. Өзүн кошо сөктү. Бостондун колу тар, сараң. Кессең этинен кан чыкпасын эмекенин бүгүн билип отурабы? Билип туруп эле эмне сурайт? Аялы да көрсө эринен ашып түшкөн эме турбайбы? Аз жерден ага, бербесең мылтыгыңды көрүң ала жат деп айтып ие сактады. Ушул жерден Рыскул ортого түшө калып, абалды, мындайча айтканда, түзөп жиберди. Чоочубай эле кой, Базаке. Марат экөөбүз атка минип, узатып чыгабыз. Кааласаң, мылтыктарды асынып алып, үйүңө дейре жеткирип коебуз, деди ал күлүп. Убакыт деген бизде толуп атат. Түн биздики. Ама мылтыкка чын эле тийбе. Ордуна илип кой. Өзүң жакшы билесиң, Бостон деген Бостон тартипти сүйөт. Ошентип жөнөй бермей болуп калышты эле. Бирок Рыскул Бостондун наристесин сооротуш үчүн 2 мүнөт кармана түшүүгө аргасыз болду. Бөлтүрүктөрдү куржунга салганда эле, буларды акебайлар кайда бекитип салдыңар? Кайда алып барганы жатасыңар дегенсип, Кенжеш бакырып ыйлап, апасынын колунан жулкунуп, көзүнө жакшы көрүнө түшкөн кичинекей айбанаттарды кайра бер деп, колдорун созуп чатак салды. Короодон мындай узар замат окуйм деп, окуй албай калган студент Марат, силерди мен азыр бир күлдүрөйүмбү деп, анын оюнча өтө кызык бир окуядан кеп баштады. Жакында райондо бүткүл дүйнөлүк бир чатак болду. Күлүп атып жылмаясың. Уктуңуз беле, Базаке? Жок, уккан эмесмин, деди Базарбай. Жо, чын эле бүткүл дүйнөлүк чатак, өлүп кетейин. Айтсаң студент деп сүрөп койду аны Рыскул атын темине берип. Кеп мындай, областтан бир чоң биздин райондун гезитинин редакторуна телефон чалат да. Эмне үчүн силер социализм таңы гезитиңердин бетинде капиталисттик Американы пропагандалап жатасыңар деп сурайт. А редактор илгери экөөбүз чогуу окуганбыз. Өзү бир жүрөгү жок коркок. Ар кимге кошомат кылып жан сактаган неме. Андайлар азыр толуп атпайбы? Мындай сөздү укканда ыйманы бир ууч болуп, кекештенип жатып эптеп сүйлөйт. Биз Америка жөнүндө эчтеке жазган эмеспиз. Кечирип коюңуз. Кандай пропаганда экен? Тиги чоң айтат, кандайча жазган эмессиңер. Мына Бостон бизди артынан жүрөгү үндөйт деп гезитиңерде бадырайып турат. Ал биздин алдыңкы чабаныбыз Бостон Үркүнчиев ошо жөнүндө, ошонун иши жөнүндө жазылган. Ошо жөнүндө жазганыңарды билип атабыз. Бирок элдин көбү гезиттеги материалдардын аттарын эле окуйт, калгандарын окубайт, дейт тиги чоң. Ха-ха-ха. Кандай окуя экен, ия, окмуш да. Эми кандай кылалы, дейт редактор. Анда тиги начальник, алдыңкы чабандарыңарга айткыла,
атын башка койсун деген экен. Токточу, деп сөздү бөлдү Базарбай. Америкада да өздөрүнүн Бостону бар бекен? Жок, деди Марат көңүлдүү. Бостон деген шаар. Нью-Йорктон саал кичирээк эле болбосо, Американын башкы шаарларынын бири. Бостон деген бизче Бостон да. Эми түшүндүңбү? Түү ата, чын эле, деди Базарбай. Бу кептин баары түккө турбасына, мындайдан Бостондун кылы да кыйшайып койбостугуна ичинен өкүнүп. Туура, Бостон деген бозоргон бир тон да. Түн жылдыздуу жабуусу менен асманды да, тоолорду да, балык жондонуп келберсиген карааны ыраакта боолголонуп турган көлдү да баарынын үстүн чүмкөй жаап салган маал эле. Үч атчан тамаша кептен айтышып, кобурашып, таманды көздөй кетип баратты. Ушул түнү ансыз да оор тагдыр ого бетер чиеленген. Чечем десең дагы чечилбеген, таштай катуу түйүнгө байланып жатканын алар билген жок. Мына алардын кобураган үндөрү дагы, ташка тийген туяктардын дабышы да улам алыстагандан алыстап, акыры кулакка илешпей калды. Арт жакта Бостондун дивижогунун таанымал дүңгүрөгү калды. Анын жарыгы тоо тарапты чылк каптаган түн койнунда чабандын короо жайынын чакан аймагын алыстан жалтыратып көргөзүп турат. Бөрүлөр ушу тегеректин жакын эле бир жеринде бугуп жатышты. Сиздер Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Кыямат романынын 3 бөлүмүнүн 1 чыгарылышын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова, чыгарманын уландысы кийинки чыгарылыштарда.